Бишкектеги смог боюнча азыр соцсеттерде аябай чоң талаш тараккуу жүрүп атат. Көбү Новиков каякта, Балбак каякта, мэр каякта деп атышат. Урматтуу шаардыктар, биздин келгенибизге бир айдан ашып калды. Мына жаңы жыл келди, баарыңыздарды биринчиден жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Экинчиден смог боюнча бир гана проблема смогто основной эң биринчи кыла турган ишибиз бул ТЭЦти көмүрдөн газ өткөрүш керек. Ошондо бир 50-60% токтойт. Анан Бишкек шаары өзүнүн 22 котельнийин газ өткөрөбүз. 22ге жакын мектеп бар, аны газ өткөрөбүз. Ошондо эмдиги жылы боло турган смогту ушуну менен токтото алабыз. Бул боло турган гана нерсе, чындык. Башка экинчи жолу бул Кара Кечиден келген көмүрдү токтотобуз. Ушул эки жол менен эмдиги жылкы келе турган смогту токтото алабыз. Азыркы убакта ТЭЦти да келген Кара Кечиден келген көмүрдү токтото албайбыз. Бул реал, бул нерсе эмес. Силер бизди уруп токмок ала бербеңиздер. Болгон чындыкты айтып жатам мен. Дагы бир жолу айтып коеюн. Эмдиги жылы смогту токтотуунун эки гана жолун көрүп турам. Бирөө ТЭЦти газга өткөрүш керек. Экинчиси Кара Кечиден келген көмүрдү токтотуш керек. Башка өлкөлөрдөн келген көмүрлөрдү карап көрүшүбүз керек. Уважаемые друзья, в данное время по Бишкеке идет проблема по смогу. Первый, это надо в срочном порядке ТЭЦ перевести на газ. Газоотопление. Второе, запретить Каракечинский уголь отапливать новостройки. Другого пути я не вижу. Но в данное время я не могу остановить смог. Да, я честно вам признаюсь. Как я остановлю в данное время смог? ТЭЦ надо остановить тогда, в зимнее время. Надо тогда запретить новостройкам уголь топить. Но они же купили уже Каракечинский уголь. Есть и другие методы можно сделать. Потом можно поэтапно на катализаторы, автомобильные катализаторы штрафовать. А в данное время как я остановлю смог? Поэтому я вас очень прошу, что вы поддержали нас, наши идеи. Надо обратиться к правительству, чтобы они нашли дорогу поменять угольное отопление на газовое отопление. ТЭЦ. И запретить Каракечинский уголь возить в город Бишкек. Башка жолу жок. Ошону сиздер буга туура түшүнүп